Мындай сәкір ақкүлдер, көккүлдер деп. Ой, сөйлеп кетсем, жанына өтіп кеткен адамдар да жаман таң қалышады да. Балдыр бұл жинді өзіме сөйлеп кетеді. Да, қандайсыңдар адамдар болса. Жөт көріп кетеді. Мені тартып қойыпсың дешіп тұрып сразу эле чыгышат да. Елдерді біз үйрөтелекпиз өзүбүзгөчө. Ошто, Кызылкыяда, Бишкекте, Жалал-Абадта, чоң шаарларда эми сиздерде үйрөнгөн элдер. Бизди Кадамжайдын эли көпчүлүгү үйрөнө элек. Мында бір бет шунда чыкпасаң, эртесинен бизге ток кылат андан кийинчи. Мынакей. Бүгүн 11 март. Кайра кыш келип калды достор мына. Кадамжай шаары. Мына жерде өзүбүзгө жебиз эң жакшы нандарды сатат эле. Бүгүн негедир жабык. Жүрүңүздөр, мен сиздерге жакшы жаңылыкты. Ассаламу алейкум. Таксиме бул жерге токтоп калды. Ушул жерден түшөт экен. Жакшы жаңылыктарды сиздерге көргөзүп, сунуштап кетебиз. Ой. Мына карасаңыздар. Капюшонду кийип, күн суук мына. Кадамжай шаары валюталарды көргөзгөнчө сиздерге мынакей. Biz жақсы жаңылықты тартып көргөзүп кетем сіздерге. Курс. Мынау Капитал банкта көбүгө рубль керек. Караңыздар, мына жакындап көрсөтүп берейин. Канча дейт? 1,103 экен. Сатуу дейт. 1,30 экен. Мына. Кадамжай шаары. Ошондой эле компаньон. Достор, компаньон бул жака ачылды. Бул жака да келе бересиздер, бул жака. Ошондой эле мына жерде дагы эң күчтүү косметолог салон мына. Бүгүн тегиз бардыгыңыздарды көргөзүп кетейин. Ушул жерге бетиңиздерди котур, чотур, мотур бүт бардыгыны ушул жерге келип көрсөтсөңүздөр болот. Мына Кадамжай шаары. Мынакей люкс. Тепаликте корона досум. Коронава деп билген. Эме ресторанның аты Корона. Ошо Коронага келип эме кыласыздар. Күрүчтөр канчадан ака? Ассаламу алейкум. 150 сом. Не деген сорттор булар? Асыл жайдары? 150 сомдон экен мына. Ушул кагаз күрүч сатат. Ошондо мына бул жакта БТБ банк. БТБ банктагы курс. Мына караңыздар. Кадамжай шаары. Биздин кыска жарнамабызды көрүңүздөр. Андан кийин дагы Кадамжай шаарында жаңылыктар уланып кетет сиздерге. Туугандар, мен азыр бирдеке айтайын сиздерге. Бул жарнамабыз өзгөчөрөөк жарнама. Азыр кафелер, чайканалар аябай көп ачылган. Билесиздерби? Кайсыл эле жерге барбайлы только ушу жесем, ичсем, олтурсам, турсам, телефон чукулайбыз, кыймылабыз, физически кыймылабыз. Ошондуктан оорулар аябай көп болуп жатат. Грыжалар көп болуп жатат. Бел оору, бут оору, баягы нервтер кысылып калат, мындай болупчу. Анан мына больница көрдүңүздөр, ушу больницага келебиз анан. Врачтар дагы айласы кетип эмне кылышын билбей калат, анан баягы оору өтүп кеткенден кийинчи. Ошондуктан и так мына болгону 500 сом. 500 сомго мисалы бир күндө жөн эле бар бир жерге да барып тамак жеп койсоңуздар, чынбы? На выезд дагы бар. Көбүнчө акелер көргөн болсоңуздар, апаларыңыздар үчүн төмөндөгү номерге чалыңыздар. Массаж, бул жардамыбыз массаж жөнүндө болот. Өтө жакшы тажрыйбасы менен, көп жылдык опыту менен мынакей. Ушу больницага мына келгенде колдорум узап калды. Могу жерге келесиздер, мына Неман деп туруп, ушу жерге келесиздер. Ушу жердин нар жагы. Жаны мынакей мына массаж деп туратчы. Ушу жерге келип туруп массаж кылдырып кетиңиздер. Үйүңүздөргө дагы чакыртыңыздар. Баягы сонун массаж кылып берет. Бул дагы керек сиздергечи. Бул дагы керек. Өз убагында ден соолугуңуздарга кам көргөнүңүздөр жакшы. Мына ушу номерлерге чаласыздар. Кадамжай ичине полностью эме болот. На выезд барат. Баса албай калган кээде үйгө чакыртам дегендер болсо, жашылуу апалар болсо, жалаң аялдар үчүн, 12 жашка чейинки балдар үчүн, балдар кыздар үчүн, 12 жашка чейинки балдар кыздар үчүн. Мына жерге келиңиздер. Так.
Кандай экен жардамам жактыбы сиздерге? Эгер жаккан болсо, апаларыңыздарга жөнөтүп коюңуздар, акелер. Мына ушул жерге алып келиңиздер, же болбосо үйүңүздөргө чакыртыңыздар. Төмөндөгү номерлерге чалыңыздар. Айтпас болгондор. Бул Кадамжай шаарын деле сагынгандар аябай көп болсо керек, көпчүлүгүбүз ал мусафирчиликта алыстарда жүрөбүз, мыт-мыт сүйлөп кетсем, жанына өтүп кеткен адамдар да жана таң калышат да. Бул балдырго, бул жинди өзү сүйлөп кетет да. Кандайсыңар адамдар болсо жөт көрүп кетет. Короче, могу жерде Айнур фотосалон. Ошо жерде Руслан акам дагы аябай жакшы иштерди жүргүзөт. Ошондой эле мына Кадамжай шаары колду көтөрүп коюшту. Бул жерде ифтар базар дагы болуп атса керек. Азыр төп түз ушул жакка барганча сиздерге бир аз көргөзүп баратам. Шаарыбыз жакшы эми бул. Өнүгүш акырындык менен оңдоо иштер дегендей. Домбутанын дагы үстүнө баягындай ОСБ менен 3 этаж кылып койгон, көрдүңүздөрбү? Ушунда жана азыр Кытайларда дагы ушундайлар оңдолуп атат го, баягы оңой жолу мененчи. Себеби үстүгө баягы здание бир аз эскиргендигине байланыштуу эме болушу мүмкүн да, оор вес болупчу. Ошондой эле ушул жерде жакшы акемдин эмеси бар, аксессуар, Алик аксессуар депчи. Биздин атыбыздан кирсеңиздер мына ушул жер. Мына арчанын бул жагынан эле тартып өтүп кетейин мына. Ушудан түп-түз кирсеңиздер, ана мөл булактын дарбазасы жазылып турган жерчи. Чатышып кетейин дедим сиздерге сүйлөйүн деп. Ошол жактан өтөсүздөр. Көрөсүздөр. Эми мен мындайраак кылып алайын сиздерге. Себеби биздин элдер көпчүлүгү үйрөнө элек. Туугандар бетин ушундай тартып коюп, кайра толтура өзүмө түшүк проблемалар башталатчы. Бизде мени тартып коюпсуң дешип туруп сразу эле чыгышат да. Элдерди биз үйрөтө элекпиз өзүбүзгөчү. Ошто, Кызылкыяда, Бишкекте, Жалал-Абадта, чоң шаарларда эми сиздерде үйрөнгөн элдер. Бизди Кадамжайдын эли көпчүлүгү үйрөнө элек. Мындак тур бет ушунда чыгып калсаң, эртесинен бизге ток кылат андан кийинчи. Мынакей. Бул жагында болсо Асма көпүрө. Ушул Асма көпүрөнү дагы балалык кезде жүргөнсүздөр, эжелеринди мына секиртин. Секирбе, учуп кетем. Мына карагыла. Окуштан кайттыңарбы? Мынакей. Мындай секир, ак гүлдөр, көк гүлдөр деп. Ой, мынакей. Больница жак бул жак. Но темирге дагы менимче, менин балалык кезимде ушул темир бар болчу. Мен 30-га кирдим, карасаңыздар. Аябай жаны пышык да. Аябай күчтүү көпүрөлөрүбүз бар мына. СССР куруп берген. Азыркы китайский көпүрөлөргө караганда, кыздар пышык да. Бул кыздар бөөк мал депсе керек ушул жерден. Мынакей, бул жагы больница. Мына жаңылыктар, жанагы мен көргөзгөн жарнама. Ушул жерден басып келесиздер. Мына туугандар. Мындай. Лайкты басып, катталып, колдоп коюңуздар.